Коң району Килибаев Муса атындагы жалпы билим берүү мектеби. Кыргыз адабияты 11-класс 4-чейрек Манастагылык курсу 3-сабак. Сабактын темасы Манасчылар. Сабактын максаты Манасчылардын кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый орду жана манас айтуучулар жөнүндө маалымат алышат. Окуучулар манасчылык өнөрдүн жалпы эле кыргыз элинин ооздекке чыгармачылыгын анализдеп, бир бүтүн бийиктикке алып чыгууга калыптанышат. Эпостагы каармандардын эрдиктерине таасирленүү аркылуу достукка, ынтымакка, улутту баалоого, эл жерин сүйгөн мекенчиликке тарбияланышат деп үмүт кыламын. Көрсөткүчтөр манасчылардын кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый ордун жана анын бүгүнкү күндөгү мааниси боюнча маалымат кылышат. Окуучулар манасчылар жөнүндөгү баалуулуктарды айтып бере алышат. Элестетүүсү эркин ой жүгүртүүсү менен оюн кенен айта алышат. Манас эпосунун көздүн карагендей сактоого, бири-бирин сыйлап достукка, мекенчиликке тарбияланышат деген жакшы ойдомун. Алтындай сөздү куюлткан, айкөлдү айтып туюнткан, шекердей сөздү куюлткан, шерлерди айтып туюнткан деген жазалкар саптар менен бүгүнкү манасчылар деген сабагыбызды баштайбыз. Биринчи жагымдуу маанай тартуулап, сиздерге Манас эпостон үзүндү угуп алалык. Kızıgaş görgünü gelgen ekemiz, talanıp kara kalmaka, ölgünü gelgen ekemiz, kırnımında kucandı, gömgünü gelgen ekemiz, bulkunup jolloy koңурбай, kulağımdı bulla ballam deyt, maniker güllük vermesen, uzuktulugün salam deyt, aytkanıma gömmösöň, argımaktı vermesen, esevimdi tavam deyt, oşoň edingdi çabalam deyt. Çatak taşıp bizmeden çalışa turgan jönü var. Bekemgendi kızladık, bel baylap turgan jeri var. Beypaydı salar kırgızga, bekitip koygon eri var. Enesi talakka pırdın ezelten bizdeki var. Emi çavuşpay vallam hep görsöň, aytkanına gönödü, az uzun yurtka tigizbey, ıgılamat jakşysyn oy beredi. Gayratım gidip boyundan, avake bolboy kalgan ekensin, kalmaklardan kabu jep, avake olboy kalgan ekensin, oyronun mana sölgönde, oyup jerge gömgönde, oyrot kalmak manjuga, oşonda tartı versençi, kıranın mana sölgönde, kım kapka çulgap gömgönde, kısılın öçük öňüňden, kıyın gündü görgönde, oşonda tartı versençi, mından görün avake batırın mana söldü dep, tibini batandı bile gelsin. Para geldi. Ha, maniker verirsen bulgunda, maktanıp kalma kalbayby, akkula çavdar muzburçak, anan tartıp albayby, kınuzuna girgen soň, kızık tügünde salbayby, kıcıldagan itmanjı, kızılın çokup kalbayby, töröň dönüp basbayby, törüňe guduk kasbayby, törüňe kamçı çapbayby, törtülük malın çaçbayby, töreler samat ençilip, peşine möhrün takbayby, sulu uzayıp koynuna, soğuk kolun salbayby, özgörsün dep dilindi, özünün dilin tanbayby, tik baktırбай manjıga, tilingdi baylap salbayby, agayran kırgızga jıldap, timele kalmakça söylep kalbay. Hormatly okuçular, ötken sabakta men sizler menen Manas eposunun izildenişi деген temada sabak ötkönbüz. Şol boyunça maga WhatsApp arkылуу жибердиңер, мен карап көрдүм. Рахмат силерге, азаматсыңар. Мен ойлойм, силер өткөн сабактан жакшы түшүнүп алыпсыздар. Урматтуу окуучуларым, биз сабагыбызда манасчылык жөнүндө өтөбүз. Деги эле манасчы деген ким? Манасчы бул өткөн кеткенди дей качанкы бир атам заманды көз алдыңа элестеткен санжырачы. Манасчы ким? Албетте, байыркынын баянын саймедиреген жумокчу. Ал өткөн доорду бүгүнкүгө байланыштырып турган көпүрө. Оңой эле бизди 1000 жылга артка алып барып
кайра кое ала турган зор талант. Манасчы бул жан дүйнөдөгү козгоп, көңүл эргитип, айгай салган төкмө. Ойдун ускалап айткан чечен, жүлүндү муздатып, жүрөктү сыздаткан кошокчу. Ырчы гана эмей, ал ырды ойлоп чыгарган акын, ага огон салган огончу. Эр жүрөктүүлүктү даңаза кылып, чакырык таштаган эрен, сөздү алтын, көмүш, бермет, жакунт менен шөкөттөгөн зергер, сөз менен баян кылып, сөз менен элес тарткан сүрөткер. Айкөлдүн түрүү кезинде Бакай менен Кошой кеңешип, Баатырдын баянын ырга салгыла, жоодо бизге үзөңгүлөш болдуңар, Ашепке мактап жибербегиле деп 40 жоронун бири романдын ырчуулуна дайындаган. Ошондон баштап романдын ырчуулу менен манасчылык өнөр кошо жаралган. Ошондон бери даңазалуу доордулап Жайсаң, Токтогул, Келдибек, Тыныбек, Балык, Кенжекара, Чойке, Сагынбай, Саякбай, Тоголок Молдо, Куйручук, Мамбет, аялдардан чыккан Сейде, Сейдене, Асаткан жана башка сыяктуу манасчыларды элибиз жакшы билишет. Кыргыз эл артисти Улкаш Амбеталиев, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист Назаркул Сейдакматовдор булардын катарын толуктап турат. Ал эми бүгүнкү күндө улуу көчтүлап, улуу мурас үчүн тартып, Таланталы Бакчиев, Дөөлөт Сыдыков, Ырыспай Исаков, Замир Баялиев, Үмөт Дөөлөт уулу жана башка ушул сыяктуу манасчылар кыргызымдын уучугур эмес экендигин таңазалап, манас эпосын айтып келе жатышат. Жана дагы кыргыз элимде мындан ары дагы манасчылар чыга берет деген зор ишеничтемин. Мындай манасчылардан уушубуз кул болбошу керек деп ойлоймун. Себеп дегенде манас эпосу кыргыз элине гана тийиштүү. Урматтуу окуучулар, мына мен сиздерге манасчылар жөнүндө кысканча баяндап бердим. Эми сабагыбыздын кийинки бөлүмүнө өтүлгөн теманы бышыктап, суроожоо иретинде бышыктап алсак. Эми үйгө тапшырмага көңүл бурула. Урматтуу окуучулар, ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктадык. Сабакты Каралаевдин айтуусундагы манас эпосунан үзүндү менен аяктайм. Karnıma talaşap, üstüme menen işi yok. Çırmırıyla kaygırıp, koyran elden ayrılıp, tamandan karragan getip, geçip al türekten al getip, göğü bıylap zar bulup. Урматтуу окуучуларым, кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.